Салам достор, сиздер менен мен Купнай Мамасалиева, ОГП Мурас теле студиясы. Абитуриент, жалпы орто билим берүүчү мектептерден 9-11 классын бүтүрүп, жогорку же атайын орто билим берүү окуу жайларына тапшыруучу адам. Андыктан урматтуу абитуриент достор, биздин бүгүнкү көрсөтүүбүз дал сиздер үчүн арналат. Сиз жогорку окуу жайына келгендеги сиз билбеген терминдерге түшүндүрмө жасайбыз. Анда биз менен бирге болуңуздар. Университет, жогорку окуу жайы. Мында кесиптик жана жогорку билим берүү багыты боюнча түрдүү багыттагы адистиктерди даярдоо менен илимий программаларды ишке ашырат жана педагогикалык кызматкерлердин усулдук борбору болуп саналат. Институт, бул да жогорку билим берүүчү мекеме, бирок университеттен эмнеси менен айырмаланат? Институтта максаттуу түрдө бир багытка басым жасоо менен жогорку билимдеги адистерди даярдап чыгуучу мекеме. Колледж, базалык жана жогорку деңгээлдеги орто кесиптик билим берүүчү мекеме. Демек, колледжге 9-11 классы бүтүргөн соң тапшырып, орто билимге ээ болуу менен бир дипломдун ээси боло аласыз. Студент, биз жогоруда сөз кылган жогорку окуу жайларынын бактылуу каарманы бул студент. Бул терминдин тарыхына кайрыла турган болсок, 11-кылымдарда алгач университеттер уюшулгандан тартып, окутуучуларды студент деп аташкан. Окутуучулар үчүн илимий наам киргизилгенден тартып гана окуучуларды студент деп атай башташкан. Ага утурлай айта кетчү маалымат 17 ноябрь студенттердин эл аралык күнү бүгүнкү күнгө чейин белгиленип, майрамдалып келүүдө. Аудитория, окуу жайда же башка коомдук имаратта элге оозеки чыгып сүйлөөгө арналган жер. Аудитория чоң, атайын жабдылган бөлмө. Аудиториянын көпчүлүк бөлүгүн бир тарапка багытталган угуучулар үчүн орундар ээлейт. Жана алдыда трибуна орнотулган. Сахнада сүрөт же презентация үчүн жабдуулар жайгаштырылат. Бул мүмкүн электрондук доска, чоң телевизор же видео дубал болушу мүмкүн. Плакаттарды илүү мүмкүнчүлүгү да бар. Куратор, белгилүү бир иш жүрүшүн байкап турган адам. Окуу жайда студенттердин окуусуна көзөмөл жүргүзгөн окутуучу, тарбиячы же болбосо окуу жайдагы бир тайпанын жетекчиси десек да болот. Ректор, бул жогорку окуу жайдын жетекчиси. Анын милдеттерине жогорку окуу жайдын билим берүү, каржы, өндүрүштүк иштерин контролдоо кирет. Ал окуу жайда жүрүп жаткан бардык иштерге жетекчилик кылат. Декан, жогорку билим берүү мекемесинде факультеттин администрациялык илимий иштер боюнча төздөн-төз жетекчилик кылат. Демек, окуу жайдагы бир факультеттин жетекчиси же башкаруучусу бул декан болуп эсептелет. Деканат, факультеттин ишин башкаруу боюнча деканы жетектеген уюштуруу борбору. Деканат окуу процессин координациялоо жана административдик камсыз кылуу функциясын аткарат. Бул жерде сабактардын тизмеси түзүлөт. Деканат окутуучулардын жана студенттердин окуу планына, анын шайкеш келүүсүнө болгон ишин контролдойт. Студенттердин илимий ишине жалпы жетекчиликти ишке ашырат. Кафедра, жогорку окуу жайында угуучуларды, студенттерди жана курсанттарды белгилүү бир адистиктин алкагында даярдоону ишке ашыруучу факультеттин негизги түзүмдүк бирдиги болуп саналат. Экзамендик сессия же жөн гана сессия. Предметтик курстук окутуу системасы кабыл алынган окуу жайда массалык экзамендерди тапшыруу мезгили, зачеттук жана лабораториялык экспертиза, студенттер текшерүү иштерине, тапшырмаларына карата даярдалган жана тапшырган мезгил. Жогорку окуу жайдын босогусун аттап келген абитуриент достор, биз бүгүн сиздерге аз да болсо пайдалуу маалымат айттык деген ойдобуз. Студенттик статусуңар кут болсун, көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.